Geçegini belgilүү болгондо Жогорку Кеңештин маалымат кызматынын мурдагы жетекчиси Ибраим Нуракун уулу Борбор Азиян медиа фондун түзүп, аны жетектей баштаптыр. Бул медиа фонд Кыргызстандын гана эмес, бүткүл региондун журналисттерин бириктирип, пикир жана тажрыйба алмашуу борборуна айланмакчы. Кыргызстанда медиа уюмдар бир топ эле көп. Мисалы үчүн 2 журналисттер союзу бар. Медиаполиси деген институт бар. Журналисттер деп аталган коомдук бирикме бар. Маалымат каражаттарын колдоо борбору, Интерньюстун өкүлчүлүгү, маалымат каражаттарын өнүктүрүү борбору, ар бир дээрлик ар бир шаарда ресурстук борборлору бар, жана башкалар бар. Мүмкүн дал ошол себептен ушунча уюм болгондуктан басма сөз эркиндиги кыргыз коомунун дайым көңүл чордонунда жана аны коргойт. Эгерде илимдер академиясы дагы көп болсо, мисалы үчүн мамлекеттик илимдер академиясы жана башка жеке менчик ошондой уюмдар илим дагы Кыргызстанда көтөрүлмөк. Мисалга билим берүү тармагында, спорт же өнөр тармагында ошондой уюмдар көп жана дал ошол себептен өнөр көйнөрбөй баратат.